Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Метро Чертановскийдеги чайхана Мундуз атайын бизди жарнамага чакырыптыр. Келип калдык. Аябай кооз ачылып бир чындыгында өзгөчө дизайн менен чындыгында туугандар кимдер мына Куран окутуу, сөйкө салуу жана башка нерселерди өткөрөм деген болсо, прям арзандатуу менен кызмат көргөзөбүз деп айтышты. Өзгөчө дизайн менен мына ушул жерлерде сүрөткө түшүп нары бери кылсаңыздар болот. Билесиздер, жарнаманы биз атайын кызыктуу кылып тартабыз ар дайым. Кимдин комментариясы мунусунда лайк албаган болсо, 2 жорого, 2 семьяга демекчи, 2 килограмм ушул чайхана Мундуздан белекке берилмекчи. Мен SMS жазамын, күтүп туруңуздар, аракет кылыңыздар туугандар. Сиздерге атайын чакан ролик даярдап койдук. Ошого назар салыңыздар анда. Элдер көбүрөөк жеген тамактарды чыгарып атайын мекенештерге көргөзөлүк деп даярдашты. Балалар менен сиздерди кыскача тааныштыра кетелик. Мына туугандар, бургерлери айтылгандай эле фирилери менен мындай соустар менен берилет. Мунун баасы канча? 390. 390. 5 бармактын баасы болсочу кандай? 5 бармактын баасы 420 рубльден. 420 рубльден. Айтылгандай эле таксисттерге чай бекер, Ооба, чай бекер. Пилмен. Жарымный пилмен. 350-ден. 350. Мына ушундай соустар менен берилет. Жакшы экен. Биштекс, өзгөчө биштекс. Баасы? Биштекс деле 380 рубльден. 380 рубльден. Пицца сүйүүчүлөр үчүн 500 рубльден. 500 рубль, Ооба. Бул 30 сантиметрлик экен. Айтылгандай эле детский менюсу бар. Мына наггетси, фири, мына ушул соустар канча? 280 ушундай көрүнүмө. 280, Ашы, казылар менен, чучуктар менен берилет экен. 390 рубль. 390. Баткендин өзүбүздүн күрүштөн экен мына. Айтылгандай эле жанагы борсок туугандар. Борсокту жанагы салып туруп эле жанагы кылат деди. Грамм-сырамы жок экен деди мага жана шефи деди. Мына ушундай борсоктор жөн эле бекер берилет. Мына кыргыздын кең пейилдүүлүгүн караңыздар. Борсок бекер. Калоочуларга каймактар сатылат. Баасы кандай? 150 рубльден. 150 рубльден дейт. Анан өзүнүн атам экендиги көндүрүш суусундуктар коюп коюп турмун. Бул да мына реклама кылбайбыз. Бул рекламасы күчтүү го. Жаллабад суусу, легенда, султан чай, мына шербетибиз, мына аралаштар, максым, куруттар мына ушул жерде болот туугандар. Мына булагыбыздагы экинчи, үчүнчү жолу келишим дейт. Тамактын даамдуулугу кайсы тамак сизге жакты? Эл менен амандашып. Тамактары жакшы. Мен өзү мантыны жакшы көрөм. Мантыны жакшы жасашат. Аша. İşinize iyilik. Булак ушул Мундуз ашканасы ачылгандан бери келип чай ичем дейт. Тамактын даамдуулары боюнча сурап коелук. Бүгүн мына көзү шырпый чыгат. Бирок ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Сиздериңиз жакшы? Жакшы өзүңүздөр. Тейлөөсү кандай? Тамактары сизге жагабы? Бул жердин тейлөөсү жакшы. Бүгүн козо шорбо иштик. Сценалары доступный да бул жердечи. Тамактары даамдуу. Мисалы, ушул козо шорбо 350 рубль. Эттери дан кошулду. Эттери башка кафелерге салыштырмалуу, эттери кичине көбүрөөк таза эттен кылабы, мындай постоянно байкайм да, мындай башка тамак жесең да эттерден свежий эт болгонун байкалат да. Анан кафе негизинен уютный. Негизги советую ушу семейный кафе деп койсом болот да. Уялбай бирөө жарым алып келип конок кылам десеңиз да. Ошого уялбай турган жери кенен. Ишиңизге ийгилик, рахмат. Сиз дагы көптөн бери бул жактан тамактанасызбы? Тамактары сизге жагабы? Кайсы тамагын өзгөчө көп келип жеп турасыз? Ооба, мен бул жактан постоянно тамактанам. Бул жактан пицца, бургерлери өтө эле даамдуу, жакшы тамактары. Анан башка второй тамактарды деле өтө сонун, жакшы жасашат. Бургер, пиццалардан адал ишеничтүү келип ошого жеп турат экенсиздер да? Ооба, ошого деп ишенип ошого келип постоянно жеп турабыз. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Тейлөөсү боюнча эмне дейсиз? Кандай баа бересиз? Абсолютно жакшы. 5 болсо 5 коет элем. 5 коет элем ооба. Келгениңиздер деле бул жерден Забира карындашыбыз күтүп алат өзү. Иштериң жакшыбы? Иштеп атасызбы? Бул карындашыбыз деле эми эле официант болуп тур. Колдон келишинче чагылдырып көргөзүп беребиз деп атабыз. Негизи эле
киргенде эле чайханабызга жанагы амандашкан жерим сүрөтпөткө түшүп күтүү залы демекчи. Анан уборныйдан баштап көргөзөйүн туугандар. Негизи чындыгында көп вложение кылып ачылыптыр да, мына дизайн өзгөчө экен. Сиздерге көргөзүп коюуну туура көрдүм, эки жагы, мужской жак, бул жакчы. Бул жагы женский жак. Мен видеонун аягында метродон келген жактарды, бекер парковкаларды чагылдырамын, андыктан шашпай туруңуздар. Каяктан башталык? Бул жактан. Кабинадан баштайлык, Кабина. Жүрүңүздөр. Канча кабина бар силерде? Бизде 4 кабинабыз бар. 4 кабина бар. Алгач эле бул жактан? Бул жака 10 адамга чейин адам батат, 10го чейин ки адамдар батат. Негизи эле мындай уяттуу адамдарды каяка апарам деген адамдар болсочу, мына азыр дагы көргөзөмүн алдыда. Бирок жакшы экен. Жасалганы жакшы экен, чындыгындачы. Бул жакта. Бул жагы свети чандырайлык. Намазканалар дагы бар. Намазканалар кире бериште эле намаз окуган бар 2-3 адамдык. Бул жака канча адам батат? Бул жака 15 адамга чейин батат. 15 адамга чейин батат. 15 адамга чейин. Жакшы. Негизи чогулушубуз эле көп, гап жейбиз, коом жолугуш, сөйкө салуу, эжелердин отуруштары бардыгына количествосуна карап туруп өткөрсөңүздөр болот экен. Мына, бул жагына канча адам батат? Бул жака 20 адамга чейин батат. 20дан ашык эле батат. Мына. Конфет, санфет, мөмө жемишиңиздерди коюп нерге, базаларды коюп, гүл пүлүңүздөрдү коюп, кыскасы кыз үчүн өткөрсө болот. Жасап беребиз. Молодец. Иштөө убактысы кандай? Иштөө убактысы 9дан 12ге чейин. 9дан 12ге чейин. Мынакей. Бул жагына канчадан батат? Бул жака деле ошол 15-20 адамга чейин келдилер. Аш-баш десе кандай? 1-2 саатты бекер нарага платный андай эмес силерде? Жок, бизде андай эмес. Как положено, кандай отурса, ошентип отуруп, канча саат отурса. Аштардын килограммы канчадан экен? Килограммы 2,5 миңден говядинасы. И баранинасынан этинен заказ бере турган болсо 2800ден болот. Бул жагы бар туугандар. Бул жагы бар, чакан бар. Ошол жерде ачкан агабыз менен да сүйлөштүк. Мындай пиво-сива, арак-барак вообще иштебейбиз, чектебейбиз дейт. Бизде чисто адал деди. Эттери дагы текшерип, жанагы адал жерлерден алып келебиз деп айтты. Бул жери бар. Суусундуктар, өзүдөн чыккан суусундуктар көп эмес экен. Мына аябай жакшы экен. Караңыздар. Чайлардын баасы канча силерде? Ширинбек торттор бар экен. Торттор. Кусу канчадан буларды? Булардын кусугу 240тан. 240тан, Өзүнүн кыргыздар жана кылат, жасап алып берет, жасап алып. Жасап алып берет. Жакшы экен. Жакшы. Бул жакта холодильникте суусундуктар турат, мынакей адам экени көдүр суусундуктарыбызды көбүнесе коюптур. Жакшы. Султан чайларга чейин. Бул залга канчадан барат карындашым? Бул жакка келип алып сүйлө бер. Канчадан бир учурда чай ичип кетсе болот бул жакка? Бир учурда өзү негизи бир диванга 6 адамдан батат кеңири. 50 адамдай батат экен жагы. 50-60тай батат бирок. Жүрүңүздөр. Өзгөчө мына детский креслолор көп жакта жок, бул жакта 2-3 бар экен. Өзгөчө дизайн менен ачылыптыр негизи, мына айнектерди коюп негизи мындай тартып болбой эле караңыздар. Айнек жок болсо дагычы башкача дизайн. Бул жагына да өзүнчө адам отурса болот. Бул жактары өзүнчө креслолору. Аябай уютный экен. Бул жакта детский аянтча бар экен да, балдар ойногонго. Детский ойной турган жерлери деле бар. Жакшы. Семенныйлар көп келет экен да, значит, да? Жаш балдар менен, көп келет жака. И келип калаганда ойноп кетсе болот. Бул жерде көп нерселери бар. Көп нерселери бар. Мына караңыздар, өдөнү караңыздар. Балдарга удобный болот да, бул жер ойногон. Жарык. Яркыраак. Анан куда тосомун, күйөө чакырып кыламын, каяк бар дегендерге мына эжелерим. Мага көбү чалып сурашат го. Күйөө чакырып кыласыңарбы, сөкө салып кыласыңарбы? Мына уялбай чакырса боло турган мындай жер экен. Өзүңүздөрдөн баа бериңиздер. Суук түшсө мына кондиционерден жылытып беребиз дейт. Жазда салкынатып беребиз дейт. Мына бул жерге канчадан? Бул жака 17-18 адамга чейин. Как раз күйөө чакырууга бир койго ылайык болуп келсе болот экен, Жакшы. Бул жагдан өзгөчө экен, Бул дивандар менен экен, мына. Чоң жаш өткөн бир туугандарыбыз, аксакалдар болсо дөкө отургузуп, мына.
Бул жерде деле ошо бир 10-15 адам отурса болот экен. 17-18 адамга чейинки болду. Жакшы. Заказной аштар. Заказной кандай тамактар бар? Заказной дымдама бар. Дымдама. Казан кебаптар деле бар. Заказной. Ооба, заказной. Шашлык ассортилерчи? Шашлык ассортилер бирок азырынча жок. Аштын баасы мынакей 2,5 миңден экен, а? 2,5 Дымдаманын баасы 2400 экен. Дымдамасы барынан говядина дейт. Казан кебаб 2600 экен. Ар бир нерсенин говядина баранинасы менен жасалат да. Эгерде каалоочулар болсо, баранина жасап туруп алса болот. Өзгөчө мына көп жакта байкабадым эле. Детский ушундай меню жагы бар экен, 2-3 листчи. Жаш балдарга эмнелерди сүйөт ошондой тамактарда жаш балдарга. Пиццалар өзгөчө мынакей. Канча түр пицца бар? Бизде 5-6 түрү бар. Жалың барды жаш балдарга арналган. Бургер. Чоңдорго деле бар. Шашлыктын түрлөрү, шашлыктын граммы бирок 250 граммдан экен да. Кичине эмес, чоң эле. 270 рубль экен. Жакшы. Келип тандап, салат көп экен анан, салат көп. Жакшы. Бул жакта чапан, шотой, кыз узатуу, ошону өткөрсө болобу, кыз узатуу? Ооба, болот. Канча адамдык? Бул азыр 50 адамга чейинки булар. Эгер жана болсо бул жактан иштеп кошуп бересиңер эгер. Ооба, кошуп беребиз. Жакшы. Азыркы көргөзүп кеткен кабиналарыбыз деле ошол жака деле бөлүнүп, эми аксакалдар өзүнчө, эжелер өзүнчө болот да. Аксакалдарды куда тарап башка. Бул жака күйөө жолдош, келиндери кылып мындай ына кылып отурса болот. Жакшы экен. Бөлүнүп, бардыгы бири отурбайт да. Иштөө убактысын дагы бир жолу айтабыз анда карындашым. Иштөө убактысы саат 9-дан 12-ге чейин иштейбиз. Жалыптар жок, келгендер ыраазы болуп кетеби? Ыраазы эле болуп кетет, жакшы эле. Видеого чейин дагы көп адам келип чай ичти. Видеого сүрөдөн жанагы тартынычты да, бирок даам боюнча жакшы эле комментарий беришти. Жалп жок, значит, жакшы. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Эч качан оорубаңыздар. Мына ушул заказ берип, заказында тамактардан жеп, аш-баш жеп туруңуздар келип, өзүбүздүн кыргыздар экен. Жакшы. Анан мына чайканасы бар бир туугандардан чакыра турган болсоңуздар, мени сөзүм. Менюдагы аштын, пловтун названияларын өзүбүзчө кылсак деген ой. Мисалы өзүбүздүн Баткендики дагы эмнеге ташкентский плов ошондой көп жердечи, бул жерде бирок ондой эмес экен. Ошондой. Ишиңиздерге ийгилик, ошо өзүбүздүкү уралык демекчи, кичине болсо дагы менюда болсо. Жегенди баары өзүбүз болуп атпайбызбы? Пальбан башкалар деле ошол кыргызча название ачып атат го. Айтарым да. Чайып кетиңиздер. Жакшы. Жолдорду бир көргөзүп коюн анда. Метро Чертановскийнын 4-5 вагытынан аябай жакын. Метродон мындай айтканда 100 метрдей эле бериде жайгашкан. Бул жакта парк, эс алуу күндөрү келип, мына көлдүн боюнда өрдөктөргө жемсем бергенче мени сергитип, жыргап эс алганга жакшы. Жүрүңүздөр. Чайхана Мундуз, үй бүлөлүү ашкана мынакей туугандар. Эми машина менен келчү агалардын парковкаларынан көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Метрого жакын эле жерде. Бекер парковкалар, мына караңыздар, бул жагы 50 рубльден. Кенен чай ичип, олтурам дегендерге ушул жакты сунуштайбыз. Могу жактары суббота, базар күндөрү аябай бош болуп калат дейт. Мындай күндөрү бир аз тыгыныраак дейт. Бул жактарга да койсоңуздар болот. Мына ушундай туугандар, поддержка кылалы ар дайым. Өзүбүздөн чай ичелик, өзүбүздөн кийинелик демекчи. Бул метродо илек-илек, анан өзүбүздүн чайхана Мундуз. Мен билгендерден ишиңиздерге ийгилик. Эч качан оорубаңыздар. Ар дайым тышыкта көрүшүп, жакшы кылуу тилектерди жазып жүрө берелик. Айтылгандай эле жанагы 2 килограмм ашка 2 жоро же 2 семья келип жыргап жеп кетсеңиздер болот. Андыктан аракет кылыңыздар. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.